Кулиевтің которгон Куранында 192 номер менен мындай деген хадис бар. Передают, что Абу Килаба рассказывал со слов Анаса Малика, что однажды к посланнику Аллаха приехала группа людей из Укала или из Урейны. От долгого пребывания в Медине у них разболелись животы, и посланник Аллаха велел им остановиться у пастуха молочных верблюдиц, которые вскоре должны были родить, чтобы они могли пить их мочу и молоко. Аллахтың елчисине бир адамдар келиптир, Укалдан дейт, кээ-бири Урейнден дейт. Анан Мединада климаты жакпагандыктан алардын иштери ооруду. Аларга Мухаммед ушундай буйрук бериптир, барып төөчүнүкүнө барып төөлөрдүн сүтү менен сийдигин ичкиле деп. Бұл жөнінде біз өткенбіз, андан ары окуя мындай болуп уланат. Они отправились туда, и когда выздоровели, то убили пастуха посланника Аллаха и увели верблюдов. Алар барып, Аллахтын элчиси айткандай кылып, анан айыккандан кийин пайгамбардын төө кайтарган адамын өлтүрүп, төөлөрдү айдап качып кетишти дейт. Весть об этом дошла до посланника Аллаха в начале дня, и он послал людей найти их по следам. Солнце еще не успело подняться вскоре, как их схватили и привели к посланнику Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Бұл окуя Аллахтын элчисине жетип, ал өзүнүн кишилеринин аркасынан жиберип, аларды ошол замат күн чыккыча кармап, анан Мухаммедке алып келишти дейт. Ошондо Мухаммед эмне кылыптыр? Мына кара менен жазылып тургандар. Он, Мухаммед, приказал отрубить им руки и ноги, выколоть им глаза и бросить их в лавовой местности без воды, чтобы они просили дать им воду, но не получили ее. Ошондо Мухаммед карма алып келген адамдардын эки колун, эки бутун кестирип, андан кийин көздөрүн чукутуп, анан суу жок жерге таштап салды. Алар суу сурап, анан суу ала албай жатып, өлсүн, кыйналып атып деп таштап салсын деди. Ушул эле Куранда жазылган хадисти биз хадистерге кирелик, өзүнүн оригиналын окуйлук. Мына Сахих Аль-Бухари китеби 6802 деген номер менен табасыңар. Аженде мындай деп жазылып турат. Некоторые люди из племени Укл пришли к пророку и приняли ислам. Укл деген жерден бир нече адамдар келип исламды кабыл алышты. Климат Медины не подходил им, поэтому пророк приказал им пойти к стаду дойных верблюдов, милосердие и выпить их молоко и мочу в качестве лекарства депир. Анан аларга пайгамбар өзүнүн төө баккан кишилерине барып, ошол жактан төөнүн сийдиги менен сүтүн ичесиңер дептир. Алар ошондой эле исламды кабыл алышыптыр. Анан они сделали это, и после того, как они выздоровели, они стали отступниками и убили пастуха верблюдов и забрали верблюдов. Алар айыккандан кийин исламдан кайра баш тартып, төөчүнү өлтүрүп, төөлөрдү айдап кетишти. Пророк послал некоторых людей в погоню, и они были пойманы и доставлены. Пайгамбар аркасынан кишилерди жиберип, алар аркасынан куалап жетип, кармап алып келишти дейт кайта. Ошондо эмне кылды? Пророк приказал отрезать им руки и ноги и заклеймить глаза раскаленными кусками железа. И что их порезанные руки и ноги нельзя прижигать, пока они не умрут.
Пайгамбар буйрук берип туруп, алардын эки колун, эки буттарын кестирип, ал эми эки көзүм болсо, темирди ысытып туруп, чукутуп, көздөрүн сокур кылды. Анан таштап койду дейт. Кыйналып атып өлсүн деп. Мухаммедти жөн эле ал баскынчы, киши өлтүргүч, зордук, зомбулук көрсөткөн адам эле эмес, мыкаачылыгы менен дагы айырмаланган. Мына бул жерден хадистен, Куран китептен окугандай, жөнүндө анын өзүнүн мыкаачылыгы көрүнүп турат. Башка бир хадисти окуп көрөлүчү. Бул Сахих Муслим 2875 деген номер менен. Когда был день Бадра и посланник Аллаха одержал победу над ними, мекканцами, он командовал более чем 20 людьми. Командовал деп коюп туруп, бул жерде приказал, муну Google которду да, ошон үчүн так эмес. Бул жерде приказал более чем 20 людьми, а в другом хадисе их насчитывается 24 человека из числа неверующих курейшитов, бросить в колодец Бадра. Остальной хадис такой же. Аллахтын элчиси Мекени алганда, адинден 20дай адамды, кээ бир хадисте айтылат 24 деп, аларды кудукка тирүүлөй салдырып салды дейт. Кудуктун ичине өлтүрүп, ошол жакта кыйналып өлсүн деп. Жинде командовал деп койгон, он приказал. Ушунун эле англисчесин карасаң анткени commanded деп турат мына. He commanded more than 20%, and in another hadith these are counted as 24% from the non-believers of the Quraysh to be thrown into the well of Badr. Ал буйрук берип, 20дан ашык адамды кудукка салдырып өлтүрдү дейт. Ушуларды окуп, Мухаммедти кечиримдүү, мээримдүү, ырайымдуу деп айта албайсың. Ал эми аны мыкаачы, камкор, зөөкүр деп айтканга болбойт. Анткени айтсаң, өлтүрөм дейт да. Сен эмне Мухаммедке, пайгамбарыбызга шек келтирип атасың деп. Анан жөнөкөй эл эмне кылат? Муну эгерде пайгамбар кылган болсо, демек туура кылыптыр деп, анан ушуну туура иш катары кабыл алганга мажбур болот. Билинбей адамдардын аң сезимине ушундай зөөкүрлүк, камкордук, мыкаачылык кичинекейден сиңип үйрөтүп атат да. Анткени бардык жерде Куранда дагы ушундай аят бар. Мухаммед үлгү кылып көргөзөт. Анда эң жакшы өрнөктөр бар болчу дейт. Үлгүсү ушул. Баскынчылык, талап тоноо, эркектерин өлтүрүп, аялдарын тартып алып зордуктамай, балдарын сатып иймей, кулчулукка. Адамдарды кармаса, мыкаачылык менен өлтүрүү. Анан ушунун баарысын тең үлгү катары көргөзөт. Мына ушуну пайгамбарыбыз ушуну кылган, мындай кылып өлтүргөн, көздөрүн чуккан, эки колун, эки бутун кесип, муйтуп таштап салган, суусу жок жерге деп. Адамдар билинбей ушуга үйрөнүп атат. Ар бирибиз ойлонуп көрөлүчү. Ушул Кудайданбы? Кудай ушундай кылып үйрөтөбү? Адамдарга ушундай мамиле кыл деп.